ушул Улуттук банктын өкүлдөрүнөн сурайт элем да. Бизде бүгүнкү күндө канча банк бар? 23. 23 банк, Ошондо 7 миллион калкка 23 банк болгондо деген бир банкка канча адам болуп атат? 300 миңде, 300 миң терегинде болуп калып атат. Америкада деген 350 миллион калкына 4700 банк бар экен да. Бул ошондо бир банкка 75 миңде болуп калат экен да. Мен мындай деп ойлоп атам да, мүмкүн конкуренция деген конкуренция да, рыночный экономиканы эч ким жеңе элек да. Конкуренция болгондо мүмкүн же банктардын саны, биз элдин баары кичине финансовый неграмотность деген бар, түшүнбөстөн ошол банктардын пороговый саны эмеси суммасы канча бүгүнкү күндө банк ачыш үчүн? 800 миллион. 800 миллион. Это неподъемная чоң сумма, билесиздер, Да жеңил эмес. Бирок эгер ошол санды көбөйтсөк, мүмкүн проценттер азаймак, конкуренция жеңмек да. Кандай дейсиздер? Мына азыр депутаттар да айтып атат, региондорго да болсун банктар. Анан деген сиздин оюңуз кандай? Туурабы? Рыночный экономика ошол да, конкуренция болуш керек. Конкуренция болгон жерде баалар түшүрүлөт. Элвира Ажыгалабековна, сиз айтканыңыз боюнча туура, конкуренция, рыночные взаимоотношения, да, это только справедливый спрос и предложение существует в целях при правильных конкуренционных взаимоотношениях, когда имеется конкуренция. Ошол эле сиздин сурооңузга жооп берет элем, ушул конкуренция негизинде банктардын эмеси платежеспособности барып, ошо мурун биринчи заявка бергенде 26 банк, 26 банка было у нас общество. Мен бул суроону эмнеге берип атам, урматтуу Улуттук банктын өкүлдөрү? Мындайда айылда бир дүкөн болсо, биздин жөнөкөй жарандарга мынтип финансовый грамотность керек да. Айылда бир дүкөн болсо каалаган бааларды коет да. Айылда 10 дүкөн болсо конкуренция болот. Анан депутаттарга сунушту бергиле, жазуу түрүндө бергиле, мыйзамдуу түрдө бекит бергиле деген мындай кичине туура эмес болуп атат. Жоопкерчиликти депутаттарга жүктөп койсуздар да, аны бизде питание боюнча изучууда болуп калабыз аяғындачы. Мен ойлойм, андай болбош керек. Мына ломбардтарды элдин ачуусуна тийип, давайте жабайлы деп атат, ростовчистство башталат, билесиз да, черный рынок башталат. Анан ошол эле тиги ломбардтарда менин мындай көзүм мындай болуп атат да, жеткеничи. Бир холодильник, билбейм канча миң сом беришет азыр ошо ломбардка холодильник, телевизор койсо. Эртеси күнү бунун баарын жокко чыгарып салсак, азайткыла деп күчкө салып салсак, ломбардтар баш ийет сиздерге, бизге да баш ийет, коркот да. А бирок эртеси күнү бир холодильник бере турган акчасына 2 холодильник алып кел дейт. Ким кыйналат? Карапайым эл кыйналат. Ошол нерселер бар да, ошолорду түшүндүрө турган чья это миссия? Национального банка, финансовая грамотность населения. Это политику-то вы диктуете. Чуть-чуть ошол жактан элдерге деген депутаттардан мен түшүнөм, биз да келип алып туруп бизге эл кайрылып атат да. Анан чечимдерин ачыш керек да. Или увеличивать, или пусть будет конкуренция. Понимаете, других методов пока еще не придумано. Анан күчкө салабыз деп менин убактым аяктап атат да, бирок мындай болуп атат да, күчкө салганда процентный ставкалар деген аягында мы, чтобы не перегрели экономику и закончится вот как в Турции. Что творится там? Все взлетело.